Сүйіктүү көрүүчүлөрүбүз, сиздер үчүн сонун жаңылык бар. Тактап айта турган болсок, Фрунзе ТВ каналы бир гана сиздерди маанаңыздарды көтөрүбүздөн жакшы бир белек дагы ыйраганга даттаяр. Тактап айта турган болсок, Феникс аттуу китеп Кылыч Исамамбетов байкебиздин калеминде таандык болгон сиздерге буйруп калышы мүмкүн. Эмне үчүн бул китепти окуп коюш керек? Анын бир жоп жөнөкөй себептери бар. Эгерде жашооңуздарда ийгиликтүү болом десеңиздер, анча кыйынчылыктарды оңой жеңгенди билгиңиз келсе, жана эң башкысы мотивация жетишпей жаткан болсо, анда бул китепти 100% окушуңар шарт. Кантип алса болот деген суроолор кызыктырып жаткан болсо, анда жоп жөнөкөй. Бизде азыр конкурс жүрүп жатат, эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Болгону гана ылдыйда мен ушул китепти эмне үчүн алышым керек деген себебиңиздерди ылдыйда жазып койсоңуздар болот. Жана бизде бир гана эле жеңүүчү болот. Эгерде каалоочулар өтө эле көп болуп кете турган болсо, описанияда турган Instagram баракчага кирип, ошол жакта да өтүп жаткан конкурска катышсаңыздар, бул китеп сиздики болушу мүмкүн. Ошон үчүн айта турган сөз өтө жоп жөнөкөй, билими күчтүү миңне жагат, андыктан чамдаңыздар. Башталган 2 мүнөт болду, 2 мүнөттөн бери мактап эле атат, могу жигит эмне болду деп турган элдин баары суроо белгисин кое башталасың. Ошон үчүн биринчи риңди элге жакындан тартыла берсең. Сага болоюн жаралган жалын жүрөктөн ару тилектен. Тигирде дәл ошонтип ырдагансың, же түрдүп чыгансың. Менин угул Адатта кылыктарың эми жарабайт. Бирөө желдеттери килатат катара батырагайт. Жамана жашынмак, жашыракатканың ачылат. Маңызы жес, негизи кескин тес. Ким экене деп ары жогу, ары бары бабырайт. Өнөгү барда, өзөгү жок, өзөгү барда, өнөгү жок. Ким экен шерик, мына бул эки жандастайт. Ой бой. Арманымдын азабын кечти. Апалар таңдан туруп ойсаганда. Жашаймын жан дүйнөм оруп, сагыныч жүрөккө толуп. Мен болсо жалындап күйүп турмун. Аянычтуу аппак кунун калганы. Кутманы кечиңиздер менен сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, сүйүктүү катталуучуларыбыз, Фрунзе ТВ каналы жана албетте бир шеңгел долбоору кайрадан эфирде. Жана бүгүн сиздерге адаттагыдай эле жандуу атмосфера, жагымдуу музыка жана эң кызыктуу коноктор менен болгон маекти тартыламакчыбыз. Студияда биз тактап айтканда таланттуу музыкант жигитибиз Бексултан Ашымбеков жана алып баруучу Элдос Аскарбеков деп коелу. Анан эмне үчүн мындай жай сүйлөп атам, эмне үчүн мындай спокойный отурам десеңиздер, себеп дегенде коногубуз аябай уялдуу атат, бизди тартынтуу атат, себеп дегенде өтө көп убакыттан бери күткөнбүз, ар кандай себептерге байланыштуу келбей калган. Бирок бүгүн буйруса студиябыздын коногу болуп отурат жана эң бир сонун ырлардын баарын сиздерге аткарып берет деген ишеничтебиз. Конокто бүгүн Тамга. Кандайсың, Тамга? Саламатсызбы? Жок, бизде только так по-пацански деп коет го, мындай ушундай. Жакшы келдиңби? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Таң калыштуу, бирок аябай көп Тамга келип катыша турган күмө долбоор экен. Тамганы чакырбайсыздар деп. Уже жазыштыбы? Да, анан отуруп алып берип полный. Негизи сен ырларың угуп, айрыкча бириңди кат угуп, күндү кайталап коюп, угуп жүрө бергем, бирок эч качан комментарийга киришмес экенмин. Видеонун түбүнө келип комментарий кылсаң, бир жаман сөз жок го. Мындай. Көбүнчө чынында хейтер азыраак менде. Бирок бул сүйүндүрөт мени аябай. Анткени хейтер деген азырынча мындай көп мен Пока жокпу, пока жокпу. Бүгүн пайда болот. Бүгүн пайда болот, себеп дегенде комментарий, кадрда менин бетим бар, значит, обязательно бир 5-6 кирип, жана отрываем деп жазат.
иш кылып. Ал мага тиешелүү, бирок сага тиешелүү, үнүңө тиешелүү эч кандай жаман комментарий болушу мүмкүн эмес болуш керек, себептен сен кандай ырдайт экенин билебиз. Анан анча-мынча көрөрмандар билип жүрсө, анча-мынчалар балким бүгүн сенин чыгармачылыгың менен биринчи жолу таанышат. Ошон үчүн сенден бир сонун катышууну күтөбүз. Анан отуруп сага кыскача эле шарттарын түшүндүрүп коеюн. Жалпы сенден 5 ыр талап кылабыз. 5 дегенде экөөбүз эле эмес, жалпы көрүүчүлөрүбүз. Бешөөнүн эң алгачкысы өзүңдүн репертуарыңан, өзүң ырдап жүргөн ырларды. Экинчи ырды мага жарашат деген рубрикабыз бар. Ал рубриканын жардамы менен сен каалаган ырчынын ырын өзүңдүкүндөй кылып алып ырдап койсоң болот. Себеп дегенде көңүлүңө жаккан ырды ырдаганга мүмкүнчүлүк беребиз. Андан кийин 3-4 ырларды биз бул жакка катып койгон конверттерибиз бар. Ошол конверттерден тартып чыгабыз. Ал жакта сага ыңгайлуу же наоборот татаалбы, анын баарын уже өз колуң менен тартып көрүп билесиң. Анан акыркысы, эң кызыктысы, неге кызыктысы дегенде сенден жакшы бир өзгөчө ыр күтөбүзбү дедик. Дүйнөлүк хит. Каалаган өлкөнүн, каалаган аткаруучунун ырын алып ырдап бересиң. Ал уже өзүңдүн көңүлүңөн. Түшүнүктүү эле шарттар. Түшүнүктүү. Анан башталган 2 мүнөт болду, 2 мүнөттөн бери мактап эле атат, могу жигит эмне болду деп турган элдин баары суроо белгисин кое баштабасын. Ошон үчүн биринчи ырыңды элге акырынан тартыла берсең болот. Андан кийин майга көстөлөнтөбүз. Рахмат. Сонун. Негизи үйдө отуруп көп акыркы учурда ырдай элек болчумун. Бул эфирге келгениме ошондуктан кубанып турам. Сиздерге рахмат. Анда эмесе сиздерге Энекем аттуу чыгарманы аткарып берейин. Автору Бакыт Алишаров. Адамзат башын игенинен төгүлүп биз
Сонун не дей алам? Эчтеке дей албайм. Сенчи? Жок. Болду анда. Неге сен эми ушундайларга өтө баштадыңбы? Мен бирок мындай караганда сен чыгармачылыгын байкап көргөндө ушундай грубо айтканда попсовыйларды ардырдашың, андан кийин туруп рэпке өтүп кеттиң. Эми кайра бияка айтып келе атасың, же кандай баардык жанрларды көрүп чыгайын дедиң? Жок, негизи бул ырды мен биздин Чингиз Элбертим командабызга чейин эле ырдап чыккан болчумун. Азыр олтуруп ушул ырды эстеп, энекеме дагы бир жолу ыр тартуулап кетким келди. Ошондуктан ушундай сонун чыгарма аткарып калдык. Жакшы. Сен мурда рэп аткарчу элең, рэперларды аткарып көрчү элең дегеним да. Рэпке мурун ойлочу эмесмин, рэп ырдап калам депчи. Чингиз Алиев аттуу азыркы менин продюсерим олтуруп сүйлөшүп, анан ушундай жанрда ыр жазып, мени рэп окуй алат деп, рэп стилинде дагы мени көргөн. Ошондон соң гана рэп окудум да, биринчи жолу. Рэп аралашкан деп ушу майда чыгармасы болду, менин биринчи чыккан ырым. Андан кийин ушу ойбой жалаң гана рэп сыяктуу ушу ойбой болду. Эми мындай суроо да. Бизге айымдар арасында рэпте атыга ram катып чыккан эч ким эле жок болчу. Анан сразу жаңы толкун, жаңы дем болду деп кирип келе калдым да. Мен айтып аткан себеби сени ар кайсы долбоорлордон, ар кайсы сахналардан көргөндө ар дайым классика ырдашың, ар дайым мындай жөнөкөй поп стилине көбүрөөк таандык ырларды ырдашың, анан туруп эле мына биринчи ыр кетти, экинчи ыр кетти. Кызган эмне болуп кетти дедим. Баягы жазылганы колдорунду. Эми дагы мындай да, бирдемкени текшергим келип жүргөндө лично мен көрүүчүлөрүбүздөн кечирим сурайм, мындай өзүм кызыгып атам ошон үчүн. Тиги ырда реально ушунтип ырдаган соң же түрдүп чыгасың, үнүң угулуп атат. Мындай уруп атат го. Мен жооп катары бир 4 саат окуп кетпеймби? Да. Сиз айтып аткан ыр тууралуу, Мен просто бир аз ишене албай кеткем, ушунча бат окуй алабы деп, себеби мындай техникасы бар окуган жактан. Бизде Кыргызстанда эч ким жок го деп атса, тем более айымдар арасында батыратып чыксаң. Сиз сураганыңыздан дагы менин жанымда жүргөн курбуларым дагы кызыгып, сен чындап эле ушундай окудуңбу, мага азыр мага окуп берчи деп. Ишенбей тандачы. Ишенбей, ооба. Аларга дагы ушинтип окуп берген күндөр дагы болду. Мунун баары ошо биздин командага рахмат айтам, ушундай жаңы форматта дагы ырдап калганга. Анда эмесе ойбой. Адаттагы кылыктарың эми жарабайт. Бирөө желдеттери килетат катара батырагайт. Жамана жашынмак, жашыракатканың ачылат. Маңызы жез, негизи кескин тес. Ким экени деп ары жогу, ары бары бабырайт. Өнөгү барда, өзөгү жок, өзөгү барда, өнөгү жок. Ким экен шерик, мына бул эки жандостайт. Ойбой. Тхойдумчу. Оңой эле болду, үйрөнүп кетиш. Негизи мага өтө татаал болгон жок, чынын айтсам. Анткени буга чейин эле мындай речитатив деп коет. Ошондой стилде биз консерваторияда окуп билебиз, агайлар өтөт. Биздин мен ушуга жакыныраак нерсе да мындай. Жок, биздин просто элестетип кеттим, кепкат жана агайларды уже эл билет. Эмне бар сабакта, сепишкалар бияктан түшкөн. Өзүңүздөр речитатив коюп берет. Ошол жерде таңгаларда баттан айттырып, бөлүгүлөрдү. Скороговоркаларды айттырат, жаңы матчтарды айттырат. Биздин ошо бул жерден Рафаил Сарылыков аттуу өзүмдүн вокалдан берген агайыма дагы рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени биздин агай ошондой дикция деп коет, дикцияга басым жасайт да, распевкаларда дагы үндү калыптандырганда дагы ушундай дикцияга көп упражненияларды кылып берет да. Ошондуктан мен көп татаал болбоду, бирок албетте аракет кылдым болушунча. Дагы кылып келем буюрса. Жакшы, сонун. Эми дагы бир таң калыштуу. Ошол рэп жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин мага жарашат рубрикасына таптакыр өзгөчө ыр тандаган экенсиң. Мен күтпөгөн.
Ошон үчүн өзүң жарыялап, өзүң айтып кой, бул ырды эмне үчүн тандаганыңды. Мен негизи аябай Султан Садыралиев агабыздын чыгармачылыгын аябай сүйүп угам. Баалайм, ошондуктан Махаббатым деген чыгарманы аткарып кетким келди. Анда эмесе бирдап коелучу. Аябай сонур. Муң кандырып жүзүмдү, жылдарым жылып баратат, эңсетип жалгыз өзүмдү. Арман гүлүн кечербиз, байланып бару сезимге, бакытсыз жандар экенбиз. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага каламас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага каламас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Sen nazik жүрөгүмдү өзүң ыйлаттың, сен жүрөгүмдүн дартын ырлаттың. Махаббатым, мен сезимге канат багып сага учкам. Мен сени аяламга ыйык туткам. Махаббатым, жүрөгүмө элесиң, уяладың терең терең, бил сезимим сени менен. Арманга сен алдырба, айыпсыз жаным кайгырба, ансыз да баттым кайгыга. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага каламас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага каламас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Вали эсине эле калдың тамга. Чөчөн мени карап ушинтип күлүп жылмайып койгон кыздардын баарын эле апам алып кел дей берет үйгө. Карабайсыңбы, тийише атпайбы? Мендей сага калабыз десе, всё, көрдү эфирде, эртең айтат да. Кечирээк чыгарат окшойсуз эфирде кичине. Кармап. Сонун сөз жок. Бул ырды жакында эле жаңырткан болчу, байкебиз дуэт ырдап. Сонун чыккан экен. Сенин вариантың андан да кем эмес, анча-мынча жерлеринен балким ашып деле кетти. Себеп дегенде аябай сонур, кыз киши жалгыз ырдаса сонуна болуп калат экен. Эмне үчүн буга токтолдуң дегенди уже түшүндүрүп өттүң, Ностальгия болуп аябай. Эстеп кеттим жанагы күндөрдүчү, мындай Nokia'лар менен мынтип Дворец спорттун түбүнө туруп алышат го, кыйкырышып, мончалык каттар жазып. Өзү жаш кезде эле бул ырларды угуп келчүбүз да. Жаш кезде.
Жакшы Мындан кезде. кичине кезде. Кичинекей кезде деп коебу, жакшы кезде деп карай элекпиз го дейм. Ошо бирок убакыт өтүп баратат. Ошондуктан жөн өткөрбөңүздөр. Колдон келсе үй бүлө кургула деле баштайбыз. Жок, туура нерселерди жасап, жакшы туура тамактанып, ден соолукту ойлоп дегендей. Ата-энени баалап, үй бүлөнү баалап. Жакшы. Сонун эми кийинки кезекти өтмөкчүбүз. Кийинки кезегибиз өзүң айтып өткөндөй эле мынакей бизде 5 конверт. Жалко то, что тойдон түшкөн конверттер эмес, но ичинде тоже баалуу нерсе бар. Кыргыз эстрадасынын сандыгында сакталган бир сонун ырлар. Ошол ырлардын бирин азыр сен тартып көрөсүң. Кайсыл түшсө, ошону ырдайсың. Бул жерде рок жок. К сожалению, себебинде таптакыр ырдап айткан экенбиз. Десек салып коймокпуз. Бирок жагымдуу ырлар бар. Ошонун кайсысын тандап алсаң, ошого аяктоо. Так, четтен баштадык. Ачырында, Ачып, кайсыл ыркенин көрсөтүп коюңуз. Кимден келген конверт экен? Бул деген Гүлнур Сатылганова эжекебиздин Туулган жерди сагынуу аттуу чыгармасы. Келиңиз, мүмкүн болсо сизге удобно берели. Ырдап көрдүңүзбү бул ырды? Бул ырды угуп келем. Бирок ырдаган эмес. Ырдаган эмесмин. Анда ийгилик. Кеттик анда. Гүлнур Сатылганова эжекебизди дагы аябай сыйлайм. Аябай кумирим десем болот. Сага мына жарашпаган ыры барбы? Же жараштыра бересиң баарын? Билбейм, негизи өзүм аракет кылам. Бардыгы эле аткаруучу болгондуктан көп эле жанрда ырдаганды, билгенди билгим келет, биле алгым келет. Ошондуктан. Жок, мындай мисалы азыр сенин үнүңө сен таанайлайсың, могу ыр аябай сонун жарашты. Как же Султан Байкенеги сыяктуу? Мен
аракет кылып да жакшыраак истер үчүн карап бергим келет эле да. Бирок бир попытка менен, мүмкүнчүлүк менен аябай жакшы. Эгер студияда күн-түн калып 1-2 күн даярдансаң, балким көп жылдык хит чыгып калышы мүмкүн. Буларга Балким экинчи дем берип дегендей иш кылып кандай сонун мындай эскилер бар. Ошон үчүн азыркыга чейин болуш керек да, анча-мынчалар ошо унутуп калды да. Excuse me деген сыяктуулар. Бирок таанышсамбы? Билет экен, анда бар экен дагы, жашайт экен. Жакшы, сага мындай суроо берейин да. Эгерде мүмкүнчүлүк түзүлсө, дүйнө жүзүндө каалаган ырчың менен дуэт ырдаган киммен ырдап көргүң келмек? Бул албетте Ариана Гранде, Бейонс болмок. Бирөө. Джесси Джей. Бирөө. Только бирөө. Бирөө. Эле мүмкүнчүлүк келди ушун кашайып. Бул Ариана Гранде. Анткени ал жаш, азыркы аудиториядагы аныкы жаш. Неге? Разочарование болуп калды. Неге? Билбейм, сен табитиңе башкага жагат го да. Мен, конечно, Ариана аябай популярдуу. Дуа Липа деп койгонсуз. Жок, эми ал муундан эмес. Негизи элечи мындай. Бирок мындай аудиторияга карап айтып атам да. Мен азыр бирок бул мындай мечта дейин десек, бул деген Элла Фиджеральд деген жана джаз аткаруучулар менен бир башкача музыка, өзүм дагы музыкалык тараптан өнүгүп, ошолор менен ырдаганга дагы бир деңгээлимди көтөрүп, ушундай бир максаттарым бар, тилектерим. Бирок мындай карасак, азырынча мен ошо тармактамын да, ушундай популярный музыка тармагында баратабыз да. Сон кайсы жагынан аласың, кайсы конвертти тартасың, кайсылар келет? Сиз мага өзүңүз тандап бериңизчи. Мунусунда. Менби? Элдерге дагы кызыктуу болсун, Кашайып жанагырга касал койдум. Айтпачы. Эң татаалын берип коюңуз да. Жок, мен билбейм, мен Көрөлчү тамга деп туруп. Мен күткөн бир ырым бар болчу, бул жакта азыр ошолбу же ошол эмеспи? Байкайбыз. Себеп дегенде Арман бекем? келип калдыбы? Ооба. Арманың. Ильяс Абдразаков, Арманым, Тамганын аткаруусунда. Сен уже мында поколение менен алып келатасың, Султан байке, Ильяс байке. Так, биякта Анан мен деп. Иманбековдор жок беле? Мүнүбек Иманбековдор. Немесе. Дагы сон жакшы көргөн ырлардын бири. Түнү бою октабастан ойго баттам, көз ирмебей сен жөнүндө ойлоп жаттам. Кете бердиң кайрылбай, жок сүйүүгө арбалып. Калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, жок үмүткө алданып. Арманым жашаймын жан дүйнөм оруп, сагыныч жүрөккө толуп, көңүлүм ачылбаган муздак түн болуп. Күндөрүм күнгө окшошпой, күттүрүп кеттиң коштошпой, саргайып жүрөгүмдө толду арманым. Арманым.
көзөн жашап кетейин деди. Мени ыйлатып салып. Жок, ыйлатканда Бул жактан мен да толкунданып ыйлап. кеттим, жаман бир башкача болуп эле, ушунча ностальгиялар келип эле, серебристый мерзмин токтоп келип эле чачма үйгөн кеткен бала түшүп калып, бүт элес болуп кетти. Эми мындай кылалы. Бизде бул жакта ачып калган 3 конверт бар. Монусун ачып койгонду сунуштайм. Себеп дегенде, экөөнү уже ырдап бүттүң. Калган ырлар, эмне ырларды таппай калдың же эмне ырлар ырдалбай калды дегендей. Балким сага ыңгайлуулар бар болчу, балким татаалар болчу дегендей. Сайкал Садыбакасова дейт. Бирок кайсы ыр экенин билбей атам. Бардыгы жалган. Ырдай алат белең? Ого. Да, бир шиңгил. Дайте. Бир куплет эле. Бу бардыгы жалган тура бул дүйнөдө. Турмушта да, сүйүүдө да, өмүрөдө. А мен болсом жалындап күйүп турмун. Ишенип мен өзүмдү сүйүп турмун. Өлү эле болмок экен да. Биздин тил менен айтканда айтчумун да. Так, буну көрчү. Жарашпаган ыр тапчы бир. Кагаз берчи, ручка берчи, бир жазып коймойм. Сат-сатты бирөөнү жазып койчу. Же андайлар тапсала бересиң. Сезим Айперик Кубик кызы дейт. Жалаң. Түн ортосу. Кеттик. Айлана жымжырт. Караңгы түн ортосу. Таңдашы бир. Далп эле ойготпочу. Уйку жок неге. Кандай эле? Сураймын бул энина. Сезимдер учат. Убакыт токтотпочу. Алып учат неге. Алыстарга мени. Алгалаган сезим шашырат. Акку болуп учкум келет. Омаген просто сен жашак болуп калдың, э? Төрөлгөн кезде чыккандар болуп кетти го дейм. Таң калыштуу өткөндө Айпер эже менен интервью кылып отуруп, мындай бир ой нерсе ойго келип кетти. 2 жаш улуу анан 29 эми чыктыңызбы деп. 29 жаш болуп. А болбосо моорго 10 жылдан ашып калып турду уже. 2008 же 2009 чыккан болуш керек. Бул ырлар менен аягы ооруп биз. Ошондо 16-15 жашында. Аппак кийинип чыкты эле Айпер эже экөөбүз. Эми акыркы ыр. Мынакей, Сайкал Садыбакасова бардыгы жалган тура. Айпер Кубик кызы Сезим жана 3-чү ыр кайсы болмок эле? Айжамал Кабылова Аккуулардын арманы. Кандай сонун ыр? Азыр эстей алайын. Жалгызсырап сүз өткөлдүн бетинде күз келгенде бөтөн куштар ушундай эле Ушундай сыяктуу болчу. Жалгызсырап сүз өткөлдүн бетинде күз келгенде бөтөн куштар топтолду. Үрү менен жылуу жакка
аққулардың арманы. Жакшы, бирок Жакшы ордасам болмок. Обаны бир аз унутуп калыпсың, э? Жакшы. Бүттү. Биздин тапшырмалар бүттү. Эми соңку өзүңдүн каалоо тилейиң, каалагандарың. Tell me something, boy. Aren't you trying to fill that void? Or do you need more? Anyhow, keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Even the bad times I fear myself. I'm of the deep end, precious and diving. I'll never make the ground. Crash to the surface when I can notice. Far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. Far from the shallow now. Oh, oh, I'm of the deep end, precious and diving. I'll never meet around. Crash to the surface when I can notice. Far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow. 'Cause far from the shallow now. Киносун көргөн эле болдум го. Кайра баштан. Сон музыкалык табитиң окмуш экен чындап айтканда. Кинону көргөндө бул музыканын саундтрекмен бир 2 жума оруп жүрдүм кечке. Бизден 1,5 ырдайт го деген ойдо эмес болчумун тап койдуң, э? Балекесиң. Ошо, ушуну менен 5 ыртең бүттү. 5 эмес 4 болуп кетти окшойт ортолорунда мына кыска нускалар менен кошулуп атып, иши кылып, менин оюмча бардык ырларды эң бийик деңгээлде аткардың окшойт, анча-мынчаларды ашып ийип деле койдуң окшойт оригиналынан. Иши кылып көз тийбесин. Көз тийбесин талантыңа таазим. Бүгүнкү биздин берүүбүзгө келип, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ушундай сонун музыка алкакка бөлүп, маанайларын көтөргөнүң үчүн сага терең ыраазычылык билдиребиз. Сіздерге чоң рахмат. This Felix. Анан сени студиябыздан кур кетирбейбиз, себеп дегенде ушундай бир сонун белегибиз бар. Сонун китеп Феникс аттуу Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калеминде таандык. Бул жерде жашоого тиешелүү бардык нерселер бар. Мотивация десең мотивация, мисал десең мисал, себеп дегенде жашоодо көпчүлүк кыйынчылыктарды оңой жеңе биле турган, ошого үйрөтө турган китеп. Муну сага тапшырабыз. Чоң рахмат. Анан долбоор жактыбы сага? Чоң рахмат. Сіздердің долбоор негизи аябай сонун экен. Мындай жок го дейм азыр. Эч кандай даярдык жок эле, алып тандап ырлардын арасынан ырдап салыш көп ырчыларга кызыктуу болот. Сіздерге рахмат ушундай сонун берүүгө. Жана сіздерге ийгилик каалайм.
проекттериңиздер жакшы алга уланып, көп ийгиликтерди багындыра бериңиздер. Сага рахмат. Рахмат. Ал эми жалпы көрүүчүлөрүбүзгө мынакей Таңбанын колунда тургандай китепти эгерде сиздер да алыңыздар келсе, анда ылдыйга жөп-жөн гана эмне үчүн китепти так гана сиз алышыңыз керек. Ошону себебин жазып коюңуздар. Китепти мен алайын, анткени мен деп эле себебин жазып койсоңуз, жакшы бир комментарийлер үчүн биздин ушул белекти таратганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Албетте кийинки эфирге чейин жыйынтык чыгарып коебуз. Азыр болсо сиздер менен кош айтыша турган учур келди. Студияда Бексултан Ашымбеков болду. Жана мен Илдос Аскарбеков жана биздин бүгүнкү кечме берүүбүздүн коногу Тамга. Görüşkünçe sağ salamat olunuzlar.